организм өзүнүн интуициясы да айтат да, өзүнүн сезүүсү да айтып бериши мүмкүн. Эми кечки тамакка кандай диета кармайсыздар? Кечки тамакка сөзсүз түрдө жеңил тамак ич керек. Бул жашылча жемиштер. Негизинен жашылча жемишти сууга же буга бышырып жеш керек. Мына кийимде кийим салмак таштайын десе, кийимде кийим ден соолугун чыңайын десе, анда сиз ушул мен айткандай рациондук диета менен колдонсоңуз болот. Эми кечки тамак ушул жашылчалардан болот. Бүгүн сиз картошканы сууга бышырып пюре кылып жеген болсоңуз, анда сиз эртең кызылчаны сууга бышырып жеңиз. Бүрсү күнү капустаны бышырып жеңиз. Наркы күнү брокколини сууга бышырып жеңиз. Эми ушунун өзүн эле жей берсем тажадым деген адамдар болот да. Анда деген бул 3 малкы тамакты тең сөз түрдө татымалын кошо бересиздер. Тузду кадимгидей эле кошуп жейсиздер. Зеленди, жашылча чөптөрдү мындай өлчөмүн аз кылбай жей берсеңиздер болот. Аны деле бүгүн петрушка кошсоңуз, эртең укроп кошуңуз, бүрсү күнү райхан кошуңуз, көрдүңүзбү? Бардык нерсени 4 күндө бир жеш керек. Завтрак болобу, обед болобу, ужин болобу, зелень болобу, кургак мөмө жемиштер болобу, компоттор болобу, мунун бардыгын сөзсүз түрдө 4 күндө бир жейсиз. Менден сурашат, бал жейинби деп. Жеңиз, понедельник бал күнү кылып коюңуз. 3 күн дем алыңыздагы кайра пятница дагы бал жеңиз. Менден сурашат, курма жейинби деп. Жеңиз, бүгүн курма жеңиз дагы 3 күн дем алыңыздагы кайра 5-чи күн кайталаганда курманы жеңиз. Мына, ушинтип бардык нерсени 4 күндө бир жесеңиздер, биринчиден ден соолук чыңалат. Анан биз ушундай жаралганбыз. Ушуну ар бир кыргызстандыктар деги эле мени угуп аткандар ушуну жакшылап эстеп калыңыздар. Негизгиси биздин ашказан, дын клеткалары 4 күндө бир жаңыланып турат экен. Бүгүн жеген тамакты болду, аны эртеңдетип ошол клетка өлүп калат экен дагы кийинки 5-чи күнү пайда болот экен. Эми бул боюнча абдан жакшы Россияда прайм тест деп чыгарышкан. Бул деле уже көп жыл болду мунун чыкканына. Прайм тест ушул ротациондук диетанын негизи болуп саналат, основасы болуп саналат. Албетте өтө кымбатка жасашат. Эми кызыккандар болсо мейли мен адресин берейин. Бул прайм тестти колдонгон адам чындыгында бардык оорудан арылат да. Эмне үчүн биздин ичибизге тамак киргенден кийин ал сиңеби, сиңбейби? Мына ошол сиңбей калган тамактар былжыр болуп сиңиздеп коет. Былжыр болуп ашказанда 5 метр ичебизде тура берген үчүн адам ооруга чалдыгат. Эң биринчи биз ошол ооз боору менен берилген тамакты өзүнүн ордуна алып келип алсак, бардык оорудан жакшы болот. Жеңил оору болобу, оор оору болобу, бардык нерсени биз прайм тесттен баштасак эң сонун болот. Анан ошол прайм тестке бара албаган үчүн, бизден 1,5 барып окуп келип ошону Кыргызстанга жайылтпаган үчүн мен